Саламатсыңар балдар. Кутман күн барыңарға чыңбен сулук каалайым. Бүгүн Чен Куран айынын 28 күнгө шейшемби. Бүгүн биздин сабактын темасы кептин стилдери иш кагаздары. Бул балдар силер жакшы билесиңер, кайталуу сабак деп айтсак болот. Жыл башында өтүлгөн сабактар, ушундай болсо дагы мында биз кайталоону баштадык. Анткени биздин максат жыл аягында болуучу экзаменге даярдык. Шуну үчүн жакшылап көңүл коюп иштейсиңер же угасыңар. Эмесе сабактын максаты: биринчи, кептин стилдери боюнча түшүнүктөрүбүздү кайталоо аркылуу билимдерибизди бекемдейбиз. Закрепляем знания и повторяем стили речи и деловые бумаги. Экинчи, сүйлөө кептерибизди, байланыштуу кептерибизди өстүрөбүз. Обогащаем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эмесе карагыла, кептин стилдери, стили речи. Кептин стилдери эки чоң топко бөлүнөт. Биринчи, ооз-эки стиль, устный стиль. Экинчи, жазуу стили, бул письменный стиль. Ооз-эки стиль бөлүнөт сүйлөшүү стилине. Сүйлөшүү стили разговорный стиль деп аталат. Мында сүйлөшүү стилин биз эркин стиль деп да айтабыз. Анткени мында сүйлөшүү стилинде, диалогтордо же пикир алышууда адамдын кебети, кепшири, дагы мимикалары, кыймыл аракети эркин болот. Каалагандай сүйлөсө боло берет, өзүнүн оюн түшүндүрүш үчүнчү. Ошон үчүн сүйлөшүү стили эркин стиль деп да аталат айрым убакта. Эмесе жазуу стилине кайрылалы. Жазуу стили письменный стиль деп айттык. Жазуу стили төрткө бөлүнөт. Көркөм стиль, художественный стиль, илимий стиль, научный стиль, публицистикалык стиль, публистический стиль. Төртүнчү, иш кагаздардын стили, бул деловые бумаги. Эмесе токтолобуз азыр иш кагаздарына. Деловые бумаги дедик. Иш кагаздары эки чоң топко бөлүнөт. Биринчи, расмий иш кагаздары, официальные деловые бумаги. Экинчи, расмий эмес иш кагаздары, неофициальные деловые бумаги деп бөлөт экенбиз. Расмий иш кагаздарын биз айрым убакта болот официалдуу иш кагаздар деп деле айтабыз, официалдуу эмес иш кагаздары деп деле айтат экенбиз. Эмесе расмий иш кагаздары бул кандай кагаздар, кандай документтер деп айтсак болот кагаздар. Мында мамлекет менен мамлекеттин ортосундагы байланышты билдирүүчү жана мамлекет менен элдин ортосундагы байланышты билдирүүчү иш кагаздары бул расмий иш кагаздары деп аталат. Ага мыйзам, буйрук, дипломатиялык кагаздар, коммюнике, конвенция, нота, келишим, өкмөттүк программалар кирет экен, дагы жана башка саммит деген сыяктуулар кирет экен да. Эмесе расмий эмес иш кагаздары, официалдуу эмес иш кагаздарына кайсылар кирет экен? Ага арыз, заявление, кулактандыруу, объявление, тилкат, расписка, ишеним кат, доверенность, түшүнүк кат, объяснительный, маалымдама, бул справка, өтүнүч кат, заявка, өмүр баян, автобиография, мүнөздөмө, характеристика, токтом, постановление, акт деп эле аталат, жана башка толгон токой иш кагаздары бар. Отчет деген сыяктуу, уш сыяктуу да. Эми биз көп нерсени сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк жок, анткени убакыт ушунчалык берилген. Эмесе кийинки көнүгүүлөр, машыгууларга көңүл бургула.
мында дагы биз бир гана кулактандыруу боюнча гана мен силерге бере алдым. Калгандары силер өзүңөр карайсыңар балдар. Бул материалдын бардыгы кайда бар? Өзүңөрдүн окуу китепте бар. Окуу китепти ачкыла дагы кептин стилдери, кептин түрлөрү деген темалардын бардыгын кайрадан карап чыккыла. Эмесе көнүгүү машыгууда биз эмнени карайбыз? Бир гана кулактандырууну. Кулактандыруу объявление деп айттык. Эмесе анын жазылышы төмөнкүдөй. Эми мазмунуна карата ар кандай жазыла берет. Эми бул жерде биз мындай деп жаздык, кулактандыруу бердик да, мисалы үчүн. 2020 жылдын 5 майынан тартып кыргыз тили боюнча тил үйрөтүү курсу ачылат. Каалоочулар апрель айынын 27-синен баштап жазыла берсеңер болот. Дареги, Токмок шаары, Комсомол көчөсү 77. Уюштуруучу мугалимдер силерге кулактандыруу кылды. Эмесе үйгө тапшырма арыз жазып келесиңер. Арызды өзүңөрдүн атыңардан мектептин наамына жазгыла, директордун атына. Менимче тапшырма жеңил эле. Андан тышкары өтүлгөн теманы кайталаганга аракет кылгыла. Дагы бир жолу айтам балдар. Бул темалар, бүгүнкү өткөн темалар биз үчүн өтө керек. Анткени биз жыл аягында экзаменге даярданабыз. Эмесе көрүшкөнчө жакшы калгыла.